Ассаламу алейкум, көрүүчүлөрүбүз, радио угуучуларыбыз. Сиздер менен бүгүн укук программасы. Мен анын алып баруучусу мен Лира Ороз. Биздин коногубуз Иманалиев Бекзат. Кош келипсиз. Саламатсызбы, Иманкулов. Иманкулов Бекзат. Рахмат чакырганыңыздарга. Мен үчүн бул сыймык жака келиш. Рахмат Бекзат. Адвокат болуп иштеп жатасыз. Көп эле прокурор, көп эле соттор сизди тааныйт. Жүзүңүз таанымал адамдардансыз. Ленин райондук сотунда сизди көп учурда жарандарыбызда көрүп калат. Анысы кандай? Темабыз бүгүн укук боюнча жазык жана жарандык иштер боюнча кеңештериңизди бере кетсеңиз көрүүчүлөргө маалымат катары жана мындай билим деңгээли көтөрүп берсек деп ойлойбуз. Алгач биринчи суроону узатсак, сизге жарандык иштер боюнча сизге кайрылганда кайсы этабынан кайрылыш керек, же болбосо иш ырбап кеткенде кайрылыш керекпи, же болбосо ошол тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, албетте, рахмат сурооңуздарга. Мен ойлойм, бул суроо актуалдуу деп биздин коомдо. Жарандык иштеп бизде көп элдер дагы юридикалык билими болбогон үчүн көп адамдардын юридикалык билими жок да, алар да түшүнбөшү мүмкүн бул жарандык иштер кайсы иштер депчи. Жарандык иштер деп бул мисалы ошол эле үй бүлөлүк маселелер жарандык иштер деп эсептелет. Ажырашуу, же болбосо бала талашуу, же болбосо баланын жашаган жерин аныктоо, ошондой эле мисалы жанакы асырап алуу, то есть багып алуу, опекунство, орусча опекунство болот, дагы ушундай попечительство. Анан мисалы дагы гражданский иштерде мисалы ошол эле мисалы адам сизден бирөө карызга акча алды, договор менен алды же расписка менен алды, ошол акчаны дагы кайтарып алуу, эгер силерде договор болсо, келишим болсо же распискаңар болсо, ошону силер деген жарандык иш аркылуу, жарандык тартип аркылуу сотко кайрылып ошол карызыңарды өндүрүп алсаңар болот. Ошолар дагы жарандык ишке эсептелет да. Бирок баса белгилеп кетким келет, ушу биздин жарандарга кайрылып, эгер силердин колуңарда ошол кагаз түрүндө документ болсо гана, бул келишим же расписка силердин карызга акча алган болсо, ошол дагы жарандык иштерге кирет. Жарандык иштерге көп эле экономикалык маселелер дагы жарандык иштерге кирет. Кээ бир үй талашуу, жер талашуу, ушулар сыяктуу маселелер дагы көбүнчөсү жарандык иштерге кирет. Рахмат. Жарандык иштер менен жазык иштердин айырмасын айта кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Жазык иштер болсо, бул деген кылмыш иш деп эсептелет биздин мыйзам боюнча дагы. Ал эми жазык иштери бул кайсылар? Азыр мен айтсам элдер түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок жазык иштеп юристтер деген бул деген жазык кодексиндеги статьяларда көрсөтүлгөн иштер эсептелет. Мисалы, уурдоо, бирөө акчаңарды уурдоо болсо же бирөө силерди урса дагы бул жазык ишине кирет. Кудай сактасын, адам өлтүрүү, машина уурдоо, толгон токой ышылса, жөнөкөй сөз менен айтканда, бул жаман иштер, бирок мындай оорураак жаман иштер, ошолор жазык иштер деп эсептелинет да, жөнөкөй сөз менен айтканда. То есть мыйзам бузуунун мындай оор түрлөрү, жөнөкөй сөз менен айтканда, булар жазык иштери деп эсептелет деп эсептеймин да. Чындап эле көбүнчө китептерде көбүнчө ушинтип жазылат. Жарандык иште жана жазык иште жоопкер ошондо жазык кодекси боюнча иш жүрүп аткан болсо анда камалат же акталат? Туура белгиледиңиз. Ушул айырмасы абдан чоң. Ооба, жазык ишинде адам деген камалып кетиши мүмкүн туптура, эгер күнөөсү далилденсе, же болбосо балким штраф болуп дагы штраф болуп дагы немеси жазасы чегерилиши мүмкүн, же башка жазалар да бар, мисалы коомдук иштер деген. Ал эми жарандык иштерде адам камалбайт. Жана адам жарандык иштерде адам соттолду деп эсептелбейт. Аякта болгону кайсы тараптыкы туура эмес, мыйзам боюнча ошол эсептелет да, эми өндүрүлсүн же өндүрүлбөсүн дегенчи. Бирок аякта адам соттолбойт жана соттолду деп эсептелбейт. Эгерде соттун чечимин аткарбай койсо, жарандык иштер боюнча анда кандай чара көрүлөт? Жакшы суроо.
жарандык иш боюнча аткарылбаса, буга чейин азыркы бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам боюнча бул проступок боюнча кодексте каралган, ооба бир жаза, эгер жарандык ишти аткарылбаса. Бирок азыр жаңы мыйзам неме кабыл алышы мүмкүн болуп жатат, иштеп атышат азыр юристтер. Билишимче, балким 2-3 айда кабыл калышы мүмкүн. Мендеги информация боюнча, эгер кабыл калса, ал статьяны ошол уголовный кодекске киргизебиз деп жатышыптыр. Анда жазасы болот. Жазасы эми азыр кандай болот, жаңысында билбейм, бирок азыркысында болсо, ал жерде билишимче штраф болсо керек, ошондой эгер адашпасам. Азыркы иштеп жаткан проступок боюнча. Бир суроо келди. Баягы подписка о невыезде. Үй камагына алынган киши. Алга карабай соттун чечимине баш ийбестен Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал эми издөө салынып, Россия аймагынан кармалып, февраль айында кармалып, азыр СИЗОдо экен азыркы учурда. Ошондо кандай мүмкүнчүлүктөр бар жардам берүү боюнча юридикалык жактан? Азыр ал биздин жараныбыз Кыргызстандабы? Азыр Кыргызстанда, СИЗОдо, камакта, Кыргызстандын жараны. Эми чын айтсам, менин өз оюм, адвокат катары өзүм, албетте бул туура эмес, анын ошентип качып кеткендичи. Мыйзамсыз. Ооба, бирок эгер ал мага жардам катары суранса, албетте мыйзам чегинде коргоонго аракет кылат элем. Анчын изилдеш керек, кандай жагдайда ал киши кетти. Балким оор жагдай, балким бир жагдайлар болгон да, мындай сыйлуу жагдайлар. Сыйлуу деген кандай? Жүйөлүү себептер. Жүйөлүү себептер. Балким үй бүлөсүн багайын деп кеттиби? Ал жагын баарын ойлонуп, албетте караш керек. Албетте чечимди бир гана сот чыгарат. Аны да биз дайыма эсибизде кармашыбыз керек. Бир гана чечимди сот чыгарат. Бирок ошентсе дагы адвокаттын милдети мыйзам чегинде, мыйзамдуу жолдор менен коргош керек да, анын укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын. Эгер андай нерселер болсо, аны дагы албетте соттун айтыш керек. Эгер жүйөлүү себептер болсо, эмне үчүн андай болгон, кандай болгон, анын баарын караш керек. Ооба. Эми бир иштин бүтө электе, бир иши бүтө электе, экинчи иш ошондо козголуп, эми 6 жылга кесилип кетүү коркунучунда турат. Ал эми адвокат жакшы иштей турган болсо, сизге кайрылышкан болсо, адвокат баягы доктурдун функциясын аткарат десек жаңылышпайбыз. Ошол себептерден жарандык иш болобу же жазык иштери боюнча сөзсүз адиске кайрылып, адвокаттан туура кеңеш алышса, ошону бүгүн ишке ашырып берсек көрүүчүлөрүбүзгө. Алдыга карай жылган болсок, жарандык иштер, мисалы үчүн бир туугандар сотко кайрылуусу бул кандай көрүнүш? Уяттуу же уятты четке коюп туруп, мыйзам ичинде иреттелиши керекпи мамилелери? Бул суроого мен мындай деп жооп бермекмин. Эми эгер юрист катары жооп берсем, бул мыйзамдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Ооба, бир чети бири менен урушпай, эми алар көбүнчө айла жоктон анан сотко кайрылышат болуш керек да. Анан эми бир туугандар ошентип талашпай атат, бул канчалык иретте тура эмес деп мен ал суроого азыр жооп берүүдөн алысмын. Бирок мыйзам чегинде бир чети чечип алса, аны деле биз аябай уят деп көрбөшүбүз керек деп ойлойм, бир чети. Эмне себептен? Себеби мыйзамдуу өлкө болуп жаткандан кийин мыйзам иретинде чечилсе жакшы эле нерсе болсо керек деп ойлойм да. Себеби башка арга жок болсочу, бири-бирин өлтүрүп салгандан көрө же бири-бирин уруп салгандан көрө, андан көрктө сотко кайрылып, мындай цивилизованно, укуктук ченемде чечип алса жакшы болсо керек деп ойлойм. Рахмат. Анан өзүм да кошумчалай кетсем, элге кайрылып, ошо кайрылгым келет. Мисалы, ошо элибиз чындап эле бир эгер мыйзам жактан бир кандайдыр бир проблемалар болсо, сөзсүз түрдө адвокатка кайрылсаңыздар. Себеби адвокат бул деген ошол мыйзам боюнча ал деген адис болот да. Ал силерге кантип жардам беришти айтып бере алат, мыйзамды кантип коргосо болот. Себеби көп адамдар ошол мыйзамды билбей өздөрүнө көбүрөөк проблема кылып алышы мүмкүн да. Ошондуктан адвокаттар кайрылган бул туура деп ойлойм. Анан мисалы кээде болот, мисалы уголовный иштерде дагы кээде адамды деген свидетель катары чакырышат, мисалы тергөөчүлөр, органдар, тергөөчүлөр органдар. Анан свидетель болуп туруп, андан кийин эле аны кайра переквалифицируют, потом подозреваемый кылып чектүү кылыпчы. Ошондуктан эгер силерде керек болсо, даже күбө катары чакырса дагы адвокат менен чогуу барсаңыздар деп суранат элем да, урматтуу кыргызстандыктарданчы. Себеби эми, конечно, көп эле тергөөчүлөрдүн арасында да көп честный, порядочный адамдар бар. Бирок ошентсе дагы силер билбейсиңер да, тергөөчүнүн оюнда эмне бар экенин билбейсиңер. Ошондуктан дайыма
күбө катары чакырса дагы суранам ушу кыргызстандыктардан сөзсүз түрдө адвокат менен чогуу барсаңыздар деп суранып элем да. Ошону Маалымат катары ушу Иманкулов Бекзат Адисти адвокатты кай жерден тапса болот деген суроо туулат да. Мен рахмат сурооңуздарга. Мени деген номер телефонум бар, бирок бияктан айтсам туура эмес болуп калса керек. Бизге калтырып кетесиздер. Ооба, сөзсүз түрдө биякка калтырып кетем. Эгер керек болсоңуздар ушул урматтуу Насыйкат радиосуна кайрылып алсаңыздар болот. Эфирден деле айтмакмын, бирок бул туура эмес болуп калыш керек, реклама сыяктуу болуп калыш керек, ошон үчүн айта албайм да. Рахмат. Ошол. Сиз айта кеттиңиз, жазык иштери боюнча тергөөчү биринчи баягы күбө катары чакырып, андан кийин квалификация кылып туруп статьяны анан кайра жоопко тартып коюшу мүмкүн деп. Ошондо бул тергөөчүнүн иш аракети мыйзамсыз болобу же мыйзамдуу кылып койгонго себептер болобу, барбы? Ооба, сиз туура айттыңыз, урматтуу алып барчу. Чындап эле мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөр бар да, ошон үчүн ошондой переквалификация кылып коюп атышат да. Анан көбүнчө учурларда байкап жүрөм, мисалы күбө катары чакырганда адамдар көбүнчө адвокатсыз эле барышат да. Анан ошол эле алар жооп бергенин алар уже кийин против ага каршы колдонуп коюп атышпайбы, күбө катарычы? Өзүнө каршы. Ошол күбө катары. Баягы биздин жарандарыбыз ойлойт, мен күбө катарга гана бартам депчи. Жоопкер эмесмин дейт. Ооба, жоопкер эмесмин депчи. Ал эми тергөөчүнүн оюнда эмне бар экенин билбейт да адам дегенчи. Ошондуктан алдын ала мен дагы бир жолу кайталайм. Мен көп тергөөчүлөр сыйлаймын. Тергөөчүлөрдүн көп арасында предатель бар. Бирок ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн да. Ошондуктан адвокат менен барыш керек деп сөзсүз аябай суранат элем да ушу. Биз канчалык укуктук маданиятыбыз көтөрүлсө, ошончолук өлкөбүз ишини өнүгөрүнө терең ишенем. Сабаттуулугубуз туура. Ал эми тергөөчү ошо чакырганда күбө катары ошо барбай койсо кандай чаралар көрүлөт? Албетте, менин билишимче чындап эле ошондой, алардын мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Керек болсо күч колдонуп дагы алып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Примитивный мера. Бара-барачы, то есть эгер баш ийип жатса, балким 1-2 жолу чакырабы, 3 жолу чакырабы, өздөрүнүн тартиби болот. Бирок келбесе, албетте алардын укугу бар уже күч колдонуп алып келүүгө. То есть күбө катары суроогочу. Ошол. Анан тергөөчү чакырды, баягы өзүнүн көрсөтмөлөрүн берди же бербеди? Бербей да коюшу өзүнүн ыктыяры да. Күбө анан ошол жерге документке кол койбой койсо, мыйзамдуу болобу же бул мыйзамсызбы? Күбө өзүнүн көрсөтмөсүнө кол койбой койсо. Неме деп коет го, канча юрист болсо ошончо ой болушу мүмкүн деп коет да. Керек болсо бир кыйын өлкөлөрдө деле, бир кошуна өлкөлөрдү айтайын, кыйын өлкөлөрдө деле болот. Кыйын судьялардын да ойлору ар башка болушу мүмкүн да. Азыр мен өзүмдүн оюмду айтайын. Анан мыйзам чегинде да билишимче ошондой. Ооба, кол койбой коюшу мүмкүн. Бирок өзүнүн көрсөтмөсүнө кол койбой койсо болот. Ооба, бирок ал фиксация болот, албетте. То есть тергөөчү аны фиксация кылат, акт түзөт. То есть баары бир ал койбой койдум деп эле ойлобош керек. Койбой койсом эле баарынан кутулуп кетем депчи. По-любому ал фиксация болот да, ал жагы бар да. Түзөт, кол койбой койду деп. Ага кол кой дейт. Ага да кол койбой койсо болобу? Акт түзгөндөн кийинби? Акт кол койбой койду деген актка. Ошо кол койбой койдум деген актка менин оюмча койбой эле койсо болот деп эсептейм. Ооба. Бирок дагы бир нерсени айтыш керек, мыйзамда каралган баардык жоопкерчиликтерчи. То есть көрсөтмө жалган берсең дагы жоопкерчилик бар, жалган айтсаң дагы. Анан көрсөтмө бербей койсоң дагы жоопкерчилик каралган да. Муну да эске алыш керек да. Бирок өзүнө каршы келе турган көрсөтмө берген дагы болбойт мыйзамда. Туура, андай бизде укук бар. То есть бербей койсок болот деген. Туура, өзүнө каршы. Өзү койгондон кийин демек бул өзүнө каршы болуп калат атпайбы, өзүнүн колу. Туруп айтасыз. Азыр мен азыр мен ошо мен дагы ошо мүмкүн болушунча элге жардам бергенге аракет кылып атам азыр, ошо ойлонуп. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мүмкүн болушунча пайдалуу болсун. Ошон үчүн алар дагы албетте ойлонуш керек. Албетте баарын ойлонуп аракет кылыш керек. Кандай кылам депчи. Анан бирок алар мындай, мен адвокатым келмейинче көрсөтмө бербейм дегенге укугу бар. Бул жагы бар. Адвокат өзү анан мындай жери бар. Биздин ар бир кыргызстандык, любой кыргызстандык, ар бир кыргызстандык деп айтайын, каалаган адвокатты жалдаганга укугу бар. Каалаган адвокатын. Анан
сөзсүз эле ошону эске алыш керек да. Алар каалаган адвокатын жалдаганга, керек болсо 2-3 адвокат жалдаганга укуктары бар биздин жарандарыбыздынчы. Ошондо эске алыш капчыгына керек. жараша. Ооба, капчыгына жараша болот. Ал эми тыйындын кесепетинен адвокатка кайрылганга мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Же убагында биринчи инстанцияда, анан экинчи инстанцияда, анан үчүнчү инстанцияда адвокатка кайрылды дейли. Ошол же ошондо адвокаттардын мындай ишке жараша бир өлчөнгөн баа жок да. Ошол учурларда кандай жардам алыша алат биздин жарандарыбыз? Юридикалык жактан жардам. Эгер ошондой мүмкүнчүлүгү төлөгөнгө акчасы жок болсо дегендей болот да. Өлчөнгөн болсо. Такыр. Туура. Биздин мамлекетибизде мыйзам бар. Биздин мамлекетибиз бекер адвокат дагы берет муктаж адамдарга. Бирок алар биздин мамлекетибиз аны да текшерет. Ал деген биздин юстиция министрлиги жүргүзөт. Анын ичинде бар гарантированная государственная юридическая помощь деген бар да. Алар дагы муктаж адамдарга биздин мамлекеттин эсебинен. Ал бекер деген кандай? Ал биздин жарандар үчүн бекер, бирок ал адвокаттын ишине мамлекетибиз төлөп берет. Ал жагы бар. Анан андай адвокат дагы биздин мамлекетибиз камсыздап берет. Ал жагы бар. То есть эми такыр мүмкүнчүлүк болбосо, анда ошентип кайрылса болот. Анан ушуну да туура көтөрдүңүз, ушунда кайрылгым келет. Урматтуу жарандар, эгер акчаңыздар жок болуп атса адвокатка, силер биздин урматтуу мамлекеттик юстиция министрлигине кайрылсаңыздар болот. Эгер силер муктаж адам болсоңуздар, силер белгилүү бир документтерди көрсөтөсүңүздөр, анан биздин мамлекетибиз, министерство юстиция сиздерге адвокат камсыздап берет. Бекер. Мамлекеттин эсебинен да, аны мамлекеттин эсебинен. Ошол. Ага бирок ал адвокатка мамлекет акча төлөйт. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетким келет. Эгер силерге мамлекет адвокат ошентип берсе, ал адвокаттын силерден тыйын алууга такыр укугу жок. Ушуну баса белгилеп кетким келет да. Ал адвокат силерден бир тыйын сураганга укугу жок. Себеби ага мамлекет төлөйт. Эгер ушундай адвокат мамлекет берген адвокат болсочу, ошону пожалуйста аябай көңүл бурсаңыздар биздин жарандар, граждандар. Демек, ошол мамлекет тарабынан берилген адвокатты бериш үчүн мамлекет текшерүүдөн өтөт экен. Кайсы документтердин болуусу зарыл? Алар жөнөкөй сөзү менен айтканда, менин билишимче, аяка барат дагы алар негизи бул деген доходун сурайт. Эми, конечно, доход сурап деле койбойт, ошол немени да сурашы мүмкүн. Скорее всего, айтпаш керек, ошол доходду тастыктай турган документтерчи. Муктаждыгы тууралуу көбөлүндүрүүчү. Мисалы, зарплатасы канча сом, мисалычы, то есть бир определенный бир суммадан ашпаган доходу болсо, анда берет да. Азыр ал суммадан мен адашып калышым мүмкүн. Уялып атам адашып калганданчы. Бирок менин оюмча бир айтпай эле коеюн, адашып калбайын. Бирок ошол министерство юстиция кайрылып, бул уголовный иштерде дагы, граждандык иштерде дагы муктаж адамдарга камсыз кылып берет. Пенсиялерге точно, пенсиялерге билишимче, пенсиялерге берилет. Анан башка деле жаш адамдарга деле, если иши жок болсо, значит доходу жок да. Демек, алар мамлекет тарабынан адвокат алууга укугу бар. Ошондо бир эле адвокат берилеби мамлекет тарабынан же бир канчаны алганга мүмкүнчүлүк барбы? Жакшы суроо. Бир эле адвокат берилет. Анан дагы бир ушактан баса белгилеп кетким келет. Эгер мамлекет силерге адвокат берип жатса, силер параллельно частный адвокат жалдаганга укугуңар жок. Анын үчүн силер анда отказ кылышыңар керек. Гос деген эмес, ошол мамлекет берген адвокаттан. Анан частный нанимать этишиңер керек да. Ошол жери бар. Мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген адвокат канча пайызга жакшы, туура, тунук, даана иштеп бере алат? Абдан жакшы суроо. Сиздин статистикаңыз боюнча. Абдан жакшы суроо. Чын айтсам, мен да частично ошол иштейм. Ошол мамлекет менен түзүлгөн келишим боюнча дагычы. Эми бирок частный гос адвокат деген негизи понятие жок. Муну да түшүндүрүп коюш керек да. Адвокаттын баары эле частный болот. Болгону кээ бир адвокаттар келишим түзөт, мамлекет менен жана ошонун негизинде кээ бир учурларда бекер ошол жардам берет. Бекер дегенде мамлекет төлөп берет дебедимби? Ал эми сапаты боюнча. Бул жакшы суроо бердиңиздер. Эми мамлекет төлөгөн акча эми кандай деп жооп берсем, чоң акча деп айта албайм, бирок Кудайга шүгүр деп айта алам да. Кудайга шүгүр деп айта алам. Ошону эске алышса да, себеби частный адвокаттар жалдаганда алардын акчасы көбүрөөк болот да. Анан мындай да болушу мүмкүн да. Эми албетте 5 кол тең эмес. Адвокаттар ар кандай болот дейин эми. Бирок көбүнчөсү адвокаттар честный, порядочный болот деп эсептейм. Анан
Эми бул мында эгер жөнөкөй жашоодо айтканда адамга көбүрөөк төлөсөң ал көбүрөөк аракет кылат го, Спрос ошончолук болот. Спрос да болот, анан туура спрос да ошондой болот, анан ал адам эгер совестүү болсо, мындай уяты болсо, акчаны көбүрөөк алса, ал көбүрөөк аракет кылат го деген ойдомун да. Тырышмак. Ооба, тырышмак. Бирок ошондой сөз айтсам дагы, бирок неме ошо мамлекет тарабынан алынган адвокат болсо эле ал начар иштейт дегенден да алысмын. Себеби ошо мамлекет жалдаса дагы тың иштеген, жакшы иштеген адвокаттар да көп. Аны да эске алыш керек. Бирок ошол нерсени да эске алыш керек. Бул ар бир адам өзү чечиш керек. Мен өзүм антип айтсам туура эмес болуп калат, мындай болот депчи. Ар бир адам өзү чечиш керек, бирок ошол нерсени эске алыш керек. Жанакы айткан нерсемдичи. Мен туура түшүндүм. Силер мамлекеттик адвокатка мамлекет мындай бир өлчөмдө төлөнөт, а частныйга ал бир нече эсе көбүрөөк төлөнөт да. Ошол нерсени эске алыш керек биздин граждандарыбыз. Демек адвокатка кайрылып атканда, ал адвокатка суроо берип, ошол кейс боюнча, ошол статья боюнча тажрыйбасы барбы, канча жылдан бери эмгектенет, канча результаттары болгон, ошондой суроолорду бергенден тартынбаш керек. Менин оюмча андай суроону берсе болот, биздин жарандарыбыз, конечно, болот. Бирок бир нерсени дагы анысын берсе болот деп эсептейм, эси жанакы мамлекет берилген адвокат боюнча. Анткени бул жерде тагдыр чечилип атат да. Туура. Адамдын тагдыры. Бирок мен дагы бир жолу айтайын, мамлекеттин иштеген адвокаттар деле, алар деле мен эсептейм, көбүнчөсү чынчыл, порядочный, аракетчил адамдар деп эсептеймин. Ошол анан 5 кол тең эмес деймиз. 5 кол тең эмес. Ал частный иштеген, порядок иштегендерден деле арасында болушу мүмкүн да. Ошол. Рахмат. Жарандык иштерге кайта турган болсок, жарандык иштерде мисалы үчүн адам баягы жаман ою жок, расписка жазып берди, бирөөдөн баягы соода саттык менен алектенем, акча таап көбөйтүп анан карызыман кутулам деп, анан карызын бере албай калды. Бул жарандык иш болуп саналабы же жазык иши менен кетеби, алдамчылык менен? Негизи бул деген жарандык иш болуш керек. Себеби расписка болгондон кийинчи. Расписка бул деле келишимдин бир түрү. Бул бир жактуу келишим деп эсептелиш керек. Бул да негизи жарандык иш болуш керек. Себеби менин билишимче практика жүзүндө дагы эгер расписка болсо, көбүнчө учурларда жазык иши козголбойт, уголовный иш козголбойт. Бул бир чети туура эле, себеби бул гражданский иш деп эсептелиш керек да. Себеби бул уже келишим түзүлгөн, бирок алар түзө эле сотко граждандык тартипте, жарандык тартипте сотко түзө эле кайрыла алышат. Ошол распискасын көтөрүп алып, туура доо арыз жазып, анан өндүрсө болот ошол акчаны. Болот. Өндүргөндө сот баягы чечим чыгарды, ошо жоопкерди ошол акчасын кутулуп бериштигинде канча акчадан же кандай жеңилдик бир ыкмалар жолдору бар, баягы акча жагынан кыйналып калган, алданып калган, өзү акча көргөндүн ордуна баягы карыздакор болуп калган адамга кандай жолжоболор бар? Расписканы жазып берген адамды айтып атасызбы? Жоопкер. Жоопкер боюнча айтасыз. Жоопкер тарабынан. Чын айтсам, практика жүзүндө, менин билишимче, практика жүзүндө чечим чыгат, чечим чыгат, анан бирок мындай именно бөлүп төлөө дегендерди мен уга элекмин, болсо да мындай андай редко болот окшойт деп ойлойм да, чечимдечи. Мындай бөлүп төлөп бергиле депчи. Андай менимче редко болот окшойт. Ал эми кандай болот, ал уже чечим чыккандан кийин чечим алып алып, алар сот аткаруучуларга барышат. Ал уже сот аткаруучунун албетте иши болот. Бирок андай менин билишимче мындай жеңилдиктер атайын өзүнчө бир мыйзамдар менен мен каралганын байкаган эмесмин да. Мындай ушундай бир поддержка сыяктуу дегендей деп атасыздар да, андайды мен байкай элекмин. Демек, жоопкер баш тартпайт карызынан. Болгону айына 5000 сомбу же 500 сомбу төлөп коюп жүрө берсе, канча бир мөөнөттө анан карызынан кутулса болот деген жеңилдиктер барбы же дароо эле, мисалы үчүн 100 000 сом карыз болсо, ошо 100 000 сомду бир эме менен төлөп бүтүш керекпи? Бир чыгым менен. Ошол көбүнчө чечимде антип ошол жазылбайт да, мынтип бөлүп төлөсөңөр болот депчи. Мен андайды байкай элекмин. Андай мөөнөт берилет, 3 жыл, 1 жыл. Анан ошол мөөнөт менен дагы мен андайларды көп байкай элекмин да. Анда мен оюмча андайлар болот, бирок андайлар менин тажрыйбамда жана менин угушумча андайлар көп болбойт да, андай редко болот болсо дагычы. Анан төлөө уже ал эме
чечим чыккандан кийин уже ага жоопкерчилик болуп тагылат. Ал чечимди аткарыш керек. Ал эми албетте ал чечим кандай аткарылат, уже ал өзүнүн оюн сот аткаруучуга барып түшүндүрөбү же жанакы доогер менен сүйлөшөбү. Бирок самый лучший вариант менин оюмча бул ошо доогер менен барып, аны менен келишсе да мынтип төлөп берейин депчи. Себеби сот аткаруучу органдагы алар дагы мыйзам боюнча иштейт да. Алардын милдети чечимди аткарыш, соттун чечиминчи. Алар деген мынтип айта албайт да, мынтип төлөө же мынтип бөлүп төлөө деп айта албайт билишимче. Сиздин тажрыйбаңызда сот аткаруучулар тарабынан мыйзамсыз иштер болду беле? Менин тажрыйбамда мен андайды байкай элекмин, бирок башка байкаган моменттер бар да. Эми алардын арасында да көп порядочный адамдар бар, дагы айта алам керек. Бирок ар бир кесипте болгон сыяктуу эле алардын арасында дагы мындай кичине орой мамиле кылгандар байкап калам да. Орой мамиле кылып же анчалык көңүл коюп неме соттун чечимин аткарбай аткан ушундайларды байкап калам да. Ошондуктан ушул аябай үмүттөнөм биздин мамлекетте ушул кадрдык маселелерге аябай көңүл бурушса өзгөчө мамлекеттик органдардачы. Себеби мурун ошо СССРде айтып коюшчу эле го, кадр решает все депчи. Бирок чындап эле кадр деген маселе бул көп нерсени чечет да. Ошону өзүм да байкап жүрөм. Себеби адамдык сапат аябай бийик бааланыш керек экен да, ар бир кесиптечи, өзгөчө мамлекеттик органдардачы. Ошол анан мындай орой мамилени дагы мен ошо укук коргоо органдарынан да байкап жүрөм. Тергөөчүлөрдүн арасынан, оперативный работниктердин арасынан дагы байкап жүрөм да. Баарынан эмес, бирок кээ бирлердин арасынан байкап жүрөм да. Ошол учурда эмес да, бул жолтоо кылат да, бул адвокаттын ишине да жолтоо кылат, бул мыйзамдуулукка да жолтоо кылат. Эмне үчүн орой мамиле кылышат? Андай кылбаш керек да. Ошол учурда кандай чараларды көрүш керек? Эгерде одоно мамиле кылып, баягы орой мамиле кылып, этика госслужащего деген мыйзам бар. Ошол жерде нарушенияларды кылып аткан болсо, акт түзүш керекпи же баягы жетекчисине кайрылыш керекпи арыз менен? Кандай иш-чара көрүш керек? Ооба, эгер ошондой мамиле кылып жатса, орой мамиле кылып жатса, албетте жетекчисине кайрылсаңыздар болот. Эгер бул укук коргоо органдары болсо, ошолордун начальнигине, РОВдун начальнигине, же болбосо прокуратура органына кайрылсаңар болот. Прокуратура органы бул деген надзорный орган, баардык органдардын үстүнөн мыйзамдуулук боюнча караган орган да. Ошону билишибиз керек. Ошол кайрылып арыздансак болот. Ушул чара көрүп бериңиздер депчи. Мисалы өз ишин так аткарбай жатса, мамлекеттик кызматкерлер ишин так аткарбай жатса, адвокаттын жумушуна жолтоо кылып атса балким. Орой баягы абройго шек келтирип. Ооба. Менде бир ушундай учур болду. Кайсы бир РОВДда экенин айтпай эле коеюн, шаардагы бир РОВДлардын ичинде бир маселе болду. Где-то бир 2-3 ай мурунбу же 4 ай мурунбу. Ошол мен барып калдым. Иштерим менен, адвокаттык иши менен барып калсам, мага бир 2 тергөөчү жана бир 2 оперативный работник аябай оор мамиле кылышты да. Алар биринчи мен бир подзащитныйды коргоюн деп баргам да. Алар биринчи ошо подзащитный туугандарына орой мамиле кылышты, анан кийин мага да орой мамиле кылышты да. Анан мен милицияга чалдым өзүмчү, 102-ге. Өзүм милицияда турам, милицияга чалып атам РОВДда. Анан 102-ге чалсам, звонок принимать этишти. Кабарлашат да почтада, анан эч ким менен кабарлашкан жок да. Ошон үчүн ушул моменттен колдонуп кайрылат элем ушул биздин урматтуу бийлик башчыларына, биздин урматтуу президентибиз эгер угуп жатса, урматтуу Садыр Нуркожоевичке, урматтуу премьер-министрге, урматтуу биздин ошо өкмөт башчыларына ушул кадрдык маселени аябай көңүл бурса, анан мисалы ушул адвокаттарга бир мындай сый мамиле кылышса деп мындай неме беришсе да, мындай указаниячы. Эми сый мамиле кандай? Болгону биздин укуктарыбызды бузушпаса да. Ошол анан мисалы мен өзүм байкадым, мисалы служба внутренних расследований деген бар да, милицияда. Бул милициясы деп коет да, жөнөкөй менен айтканда ушундай айтып коюшат. Бул милициялардын үстүнөн караган милициянын структурасы да. Анан мен кызыгып интернеттен номерин таап, номерлерге чалсам, ала албай койдум да, баягыда бир күндүз чалдым, ала албай койдум. Анан ушул номерди дагы мындай доступный кылып коюшса, милициянын ичинде бир милициянын структурасы бар да. Ошондой өздүк
иликтөө деген орган бар да, өздүк иликтөө деп коебуз, служба внутренних расследований кызматы, өздүк иликтөө кызматы. Ошону бир доступный номерлерин кылып коюшса, любой адам чала тургандайчы, керек болсо ошол службаны керек болсо круглосуточный кылып коюшса да, өзгөчө адвокаттар кайрылганда ошол жардам бере тургандай болгон орган кылышса абдан жакшы болот эле деп эсептейм да. Абдан керектүү орган болот эле. Эгерде адвокаттар ушундай кыйынчылыктар менен жүздөшө атышкан болсо, анда жөнөкөй юридикалык жактан сабат албаган жарандар анда эмне болот деген ой туулду да. Абдан жакшы суроо. Мен ушуга кошумчалап кетким келет. Туура айтасыз. Себеби адвокаттар, мисалы мыйзам жагынан корголот адвокат делечи. Ошолорго ушундай мамиле кылып жатса, жөнөкөй адамдарга айтыш абдан кыйын. Чындап эле мен байкап калып атам, жөнөкөй адамдардын укуктары аябай катуу бузулган учурларды байкап жүрөм да. Ошол эле ровдлардын ичинен байкап калган учурларын көп эле болуп жатат тилекке каршы. Ошондуктан ана мисалы жакында эсимде жаңылыктардан чыкты эле. Билесиздер, сиз деле уксаңыздар керек. Генеральный прокуратура айткан болуш керек. Биздин ишкерлер, предпринимательдер круглосуточно могут звонить по какому-то звонку деп чыккан. Эсиңиздерде, Горячая линия. Горячая линия. Эмне үчүн ошондой линияны адвокаттар үчүн түзүп коюшса, сиз кайра эле ошо предпринимательдер деле укугу бузса адвокаттарга кайрылат, алар делечи. Любой анан мисалы ошо адвокаттар үчүн да ошондой горячая линия кылып коюшса да, круглосуточный прям ген прокуратуранын ичиненчи сонун болот эле да. Себеби бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Мен биздин урматтуу президентти чындап колдоймун, колдошум керек деп эсептейм. Себеби баары биздин азыр бийликтин башында болгондон кийин колдошубуз керек, жардам беришибиз керек. Ошол колдогонум ушул морально болсо дагы, ошол айтайын дегеним, ошол ушундай горячий линия түзсө адвокаттар үчүн дагы. Себеби адвокаттарды коргосо анда эч кандай бир демократия, укуктук өлкө болушу кыйын да абданчы. Себеби жөнөкөй адамдын проблемасы ким кайрылат? Адвокат кайрылат. Мисалы сотто, сотто элестетели. Сотто адамды ким гана коргойт? Бир гана адвокат коргойт да, жөнөкөйсү менен айтты. Ким коргойт? Прокурордун милдети күнөөлөш, бул эми мыйзамдуу милдети да. Ал эми адвокаттын мыйзамдуу милдети аны коргош. Адвокатты мамлекетибиз коргосо, адвокат өзүн коргой албайт. Адвокатта эч кандай бийлик жок. Адвокаттын мыйзам коргойт да, бирок мыйзамды иштеткен ким? Бул мамлекеттик органдар да. Ошон үчүн аябай суранат элем биздин урматтуу генералдык прокурордон, урматтуу президенттен, Садыр Нуркожоевичтин ушул мамлекеттин мүчөсүн колдонуп, аябай суранат элем ушу биздин адвокаттарды коргошсоңуздар. Адвокаттардын арасында көп, честный адвокаттар да көп. Билем, арыздар да бар аларга делечи, бирок көбүнчөсү честный, порядочный адамдар да. Ошондуктан сөзсүз түрдө адвокаттарды биздин мамлекет коргош керек. Укуктук өлкө болгондон кийин коргошубуз керек. Керек болсо мыйзам жагынан да күчтөндүрүшүбүз керек да. Азыр дагы кошумчалай кетчү нерсе, мисалы прокуратура органдары өздөрүнүн мыйзамын азыр мурун жөнөкөй эле мыйзам болчу, статусучу. Азыр конституционный мыйзам кылайын деп атышат да. Уже жакында кабылданат буюрса балким да. Эгер аларга конституционный мыйзам болуп калса, алар уже бизден өзү болуп калат да. Адвокаттарга жөнөкөй мыйзам. Эмне үчүн бул маанилүү? Себеби юрист эмес адам түшүнбөйт да. Мыйзамдар дагы бөлүнөт. Жөнөкөй мыйзам, аны конституционный мыйзам депчи. Конституциядан чыгарат, еще конституционный мыйзам да болот да. Ошондуктан адвокаттардын мыйзамына дагы статус бериш керек, конституционный мыйзам депчи. Эмне үчүн? Себеби УПКда, уголовно процессуальный кодексте, бул жарандык процесстик кодексте жазылып турат. Тең равноправие депчи, равноправность сторон деп турат да. То есть тең укуктуулук, жактардын тең укуктуулугу деп турат да. Бир жагында адвокат отурат, бир жагында прокурор отурат. Алардын укуктары тең укуктуулук болуш керек деп турат да, биздин жарандык процесстик кодекстечи. Ошол тең укуктуулукту биз качан гана аларга тең укуктуулук кылабыз? Эгер мыйзам жагынан тең укуктуулук болсо да, эгер бирөөнүн мыйзамын статусун көбүрөөк койсок, бирөөнүн мыйзам статусун кичиирээк койсок, кайдагы тең укуктуулук? Ошон үчүн адвокаттардын мыйзамын дагы урматтуу президенттен суранат элем, аябай суранат элем, Садыр Нуркожоевичтен. Ушул адвокаттын мыйзамдагы Кудай буйрса суранат элем, адвокаттык мыйзамдагы ушул статусун конституционный мыйзамга келтирип беришин абдан суранат элем. Ушул үнүм жетсе экен, ушул урматтуу президентке көрсө экен. Мен ишенем, ушу жардамчы администрация аркылуу дагы бул информация жетеринчи суранып атканычы. Мен адвокат катары көп эле адвокаттар муну колдойт деп ишенемин. Бул менин өзүм оюм, бирок ишенемин да, мен байкап жүрөм. Адвокат чаттарда да бармын да. Көп адвокаттар шуну каалайт эле да. Бул абдан керек. Бул абдан керек. Сөзүңүз каралжы, соттор азыркы учурда иштеп жаткан, мөөнөтү бүткөндөн кийин көп прокурорлор, көп төргөчүлөр баягы жумушу аяктагандан кийин же пенсияга чыккандан кийин көп учурда адвокаттык жумушка которулуп кетишет. Ошонусугары адвокатта баягы көбүрөөк полномочия болсо деп кайрылып атасыз.
Алдыга карай жылган болсок, жарандык иштер боюнча үй бүлөлүк маселелерге токтоло кетсек, мисалы тагдыр экен, жолдошу менен жубай эки ажырым жолго түшкөндө бала ким менен калышы керек? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Же баланын укуктары кандай? Рахмат, жакшы суроо бердиңиздер. Аябай актуалдуу суроо биздин коомчулукта. Тилекке каршы. Тилекке каршы, ооба. Туура. Эми ошондой эгер болуп калса, эгер ажырашуу болуп калса, анда мыйзамда үй бүлөлүк кодексте бул үй бүлөлүк кодекс менен чечилет да бул маселелер. Бирок ал жакта бул даана так жазылган эмес да. Аякта жазылган ата энесинин укугу бирдей деп жазылган да. Ата энесинин укугу бирдей деп жазылган, милдеттери да бирдей деп жазылган да. Бирок бала ким менен калат деп жазылган эмес. Көп учурда апасы менен калат. Туптура айтасыз. Ооба, туптура. Реалдуулукта көп учурда апасы менен калат. Менин жеке оюм бул туура деп эсептейм. Көбүнчө апасы менен турган себеби апа бул аял киши өзү назик болот. Апага эч бир адам апалык назиктикке, сылыктыкка эч ким жетпейт да. Муну ар бир адам түшүнөт, ошон үчүн көбүнчө практикада ушундай деп ойлойм да. Мен ойлойм бул практика биздин эле өлкөдө эмес, бул СНГ өлкөлөрүндө эле эмес, мен оюмча бул дүйнө жүзүндө көбүнчө ушундай практика деп ойлойм да. Биз деле ошол көрүнүштү бир жерден алдык да. Туура. Анан көп учурда атасына көрсөтпөйт, баягы ачуусу келип, баягы мес катары бала ошондо атасынан көп көрүшпөй калат. Ошондой чоңоюп калган учурлар бар. Ошондо бала эки тарапта тең чоңоюш керекпи же все-таки бир тарапта калганы туурабы? Бул жакшы суроо айттыңыз. Эгер апасы менен бала калса дагы атасынын укугу сакталат да. Атасы укугу бар көрүшкөнгө, не просто көрүшкөнгө, анын тарбиялаганга баласын, анын жашоосунда участвовать эткенге, эгер баланы көрсөтпөй жатса, мисалы апасы же атасы көрсөтпөй жатса, сотко кайрылып, ал укугун коргосо болот. Атасы болобу же апасы болот. Кимиси көрсөтпөй жатсачы. Себеби эч кимдин көрсөтпөй койгонго укугу жок, атасына же апасына. Бул жагы бар. Бул баягы реалдуулукта ошондой атасы баланын тарбиясына көп салым кошо албай, көрө албай, тилекке каршы ошондой болуп калгандан кийин 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, анан баягы биздин жарандарыбыз баары эле юридикалык жактан сабаттуу эмес да. Анан баягы жан дүйнөсүндөгү баласына болгон сезим бир аз мокой түшүп, анан кайра баш кошот, үйлөнөт, анан башка бала төрөлөт дагы. Андан кийин атасы дагы унута түшөт да. Ошондо баланын кызыкчылыгы корголгон болобу же кандай иш-аракеттерди көрсөк болот баланын кызыкчылыгында? Ооба. Албетте, баланын кызыкчылыгы деп мен ойлойм, жана мыйзамда ошондой эсептейт деп ойлойм. Баланын кызыкчылыгы бул экөө менен тең сүйлөшүш да. Ата энеси менен мээримин атасынан да алуу, энесинен да алуу. Албетте ошондуктан айтарым, ошол ата энесине кимиси баласын көрсөтпөй жатса, анда сотко кайрылып, ошол укугуңарды коргоп алгыла. Сот аркылуу керек болсо кайсы күнү жолугасыңар, кайсы сааттан саатка чейин жолугасыңар, ошону дагы сот аркылуу чечип алса болот бул маселени. Ал маселени чечип алса болот. Ал жагын маселени чечсе болот. Бул жерде деген атасы көрбөй калса, атасы сотко кайрылса болот, апасы көрбөй жаткан болсо, баласын атасы көрсөтпөй тескериси. Анда экөөнүн бири сотко кайрылып, өзүнүн укуктарын коргосо болот. Ал эми бала өзүнүн укугун кандай коргойт? Бул жерде бала атасын көрбөй калып атат же бир тараптуу эле же апасын көрбөй калып атат? Абдан жакшы суроо айттыңыз. Мыйзамда көрсөтүлүп атат баланын кызыкчылыгы корголуш керек деп. Абдан жакшы суроо айттыңыз. Негизи мыйзам боюнча ата энеси бул мыйзамдын өкүлү деп эсептелет да, кичинекей баланын, То есть негизи ата энеси коргош керек да, негизи баланын укугунчу. Бирок ата энесинин ортосунда согуш жүрүп атат. Туура айтасыз. Андан сыркары биздин иши орган бар, мамлекеттик орган. Жанакы отдел по защите семьи и детей деген орган бар да. Ал дагы коргош керек да. Ал орган мамлекеттик орган бар. Кыргызча ошондо үй бүлөнү жана балдарды коргоо атайын отдел бар да бизде, соцзащита. Ошол деген коргош керек. Аларга да кайрылса болот, албетте, жанакы кайрылып, мисалы апасы көрсөтпөй атса, апасына арызданып, же атасы көрсөтпөсө атасына арызданып, ошо көрсөтпөйт деп, ошол аларга да кайрылып, алар дагы жардам бериш керек, ошо баланын укугун коргопчу. Алар дагы не то что жардам бериш керек, алар милдеттүү керек болсо ошол укугун коргоп. Ал эми мен түшүнүп жатам. Анан дагы мындай нерсе бар, бала 10 жашка толгондон кийин, бул мыйзамда каралган, бала оюн айтууга укугу бар болот. Жана үй бүлөлүк кодексте жазылып турат, сот баланын 10 жаштагы толгон баланын оюн эске алат деп жазылып турат да. Оюн эске алат деп жазылып турат. Бул жакшы жери бар. 10 жашка чейинки баланын ою жазылган эмес, суралат депчи. Ал эми 10 жаштагы баланын ою эске алынат деп жазылып турат. Жакшы, рахмат.
жазык кодексинен бир аз дагы токтоло кетсек, жазык кодекси боюнча мисалы үчүн баягы эркек кишилер ачуусун жеңе албай согушуп кетти дейли. Тышта согушкан менен баягы короодо согушкандан айырмасы барбы? Бар болсо канчалык айырмасы бар? Ал ким менен согушуп жатат? Драка же хулиганствонун айырмасы? Албетте бул өзүнүн ченемдери болот. Кандай жерде, коомдук жайдабы же үйдөбү? Албетте. Үйдө эгерде жаңжал чыгып кетти дейlik, же болбосо тышта, короодо адамдар өтүүчү жайда, ошол жерде айырма барбы? Ооба. Жылдар, мөөнөттөр, жоопкерчилик боюнча. Ооба, жоопкерчилиги эгер бул коомчулук жай болсо, жоопкерчилиги албетте жогорулайт. Жоопкерчиликти оорлойт, албетте. Эгер коомдук жай эмес жерге салыштырмалуу, албетте коомдук жай жерден кылган кылмыш ишинин немеси жоопкерчилиги оорлойт, албетте. Бирок ошентсе дагы суранат элем биздин жарандарыбыздан, мыйзамдарды сыйласаңыздар, мыйзамдарды сактасаңыздар, аткарсаңыздар деп. Бир адам кылган кылмыш шектүү же болбосо бир канча адам кылган ошол эле көрүнүштүү оорлугунда айырма барбы? Бар болсо канча бар? Оорлугу бар. Муну юридикалык билими жок адамдар билбеши мүмкүн. Мисалы, мен мурун юридикалык билимим жок кезде мындай деп билчү эмесмин. Албетте, эгер бир адам жасаса, бул башкача жоопкерчилик болот да. А если уже эки адам уже андан көп адам жасаса, уже оорчулугу көбөйөт да. Ошондуктан муну да эске алышса, то есть бир адам кылса, бул бир башка, а 2-3 адам кылса, бул андан да оор болот да, жоопкерчилигичи. Оор болот. И көбүнчө учурларда аякта деген элдешүү каралбайт да. То есть жактар бири менен элдешсе дагы иш кыскартылбайт да. Иштерде көбүнчө кылмыш жаза иштеринде. Эки адамдан көп тайпа адам кылган кылмышта иш кыскарылбайт, эгерде жабырлануучу тараптан арыз жок болсо дагы. Туура, эгер арыздануучу адам кечирсе дагы иш кыскартылбай калат да, эгер алар 2 же 3 адам болуп кылмыш ишин чогуу жасаса да. Иш кете берет экен да, демек сотко чейин. Иш кете берет, туура, ошонусу бар да. Ошол жагы бар. Рахмат, жакшы. Кайсы жазык процессуалдык иштер боюнча эгерде жабырлануучу баягы оюнан кайтып арызын алган болсо, кайсы статьялар кайра кыскартылат иш өндүрүмүнөн? Бул көбүнчө учурларда бул статьялардын биринчи частьтары болот да, бирок дайыма эле эмес. Мисалы, уурулук бул 200 статья болот биздин жазык кодексинде. Бул уурулук деп эсептелет. Жана ошо биринчи частьте коюлса, бул эң эле мындай салыштырмалуу жеңилиреги. Анда эгер жактар бири менен келишсе, бири-бирин кечирсе, анда иш кыскартылат. Бул тергөө учурунда да кыскартылышы мүмкүн, же соттон кыскартылышы мүмкүн. 200 статьянын биринчи части, биринчи бөлүмү болот. Экинчи бөлүмү, үчүнчү бөлүмүнөн дагы токтоло кетсеңиз, кандай оор жактар бар? Бул экинчи бөлүмү болсо, анда уже кыскартылбайт. Экинчи бөлүмү болсо кыскартылбайт. Бирок экинчи бөлүм кыскартылбайт дагы, бири-бирин кечирсе дагы жардам бербейт, жаза сөзсүз түрдө болот. Бирок экинчи бөлүмү болсо, азыркы бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам боюнча пробация деп коет. Аны деген наказание берип, бирок условно, жөнөкөйсүн менен айтканда условно сыяктуу болушу мүмкүн. Камагына алып коет. Бирок камалбайт, бирок башка бир балким коомдук иштерге тартылышы мүмкүн, же штраф болушу мүмкүн, ушундай сыяктуу бир немелер, жазалар каралганда. Бирок бардык эле статьялар андай эмес да. Ойлобош керек, бардык статьялар андай экен депчи. Ар бир статьяны алып караш керек, ар бир статьянын өзүнүн наказаниялары болот да. Ал эми 3-чү часть болсо, 3-чү частында уже пробацияда болбойт, кечирсе да жардам бербейт. Анда уже сөзсүз түрдө анда мыйзамда каралган жазасы кабыл алынат да, сот тарабынанчы. Эгер күнөөсү далилденсе, албетте. Канча сомдон канча сомду түзүш керек эгерде ошол жазык кодекси менен соттолуп кете турган адамдын өлчөмү канча ошондо? Азыр мен сиздерге болжол менен айтайын. Адашып калышымдан эметип жатам, тартынып. Ошондо негизи 10.000 чейин болсо, анда уурулук болсо, анда бул биринчи часть болушу мүмкүн, жана бири-бирин кечирсе, иш кыскартылышы мүмкүн. Кыскартылат деп коет, иш ошол токтолот деген сөз да, жаза албай калат да.
мисалы үчүн 2000 сомдук же 3000 сомдук оокатты же продуктуну бирөө урдаган болсо, ооба анда жазык процессуалдык кодекс менен каралабы же ооба өлчөмү жетпей калабы? ооба, эгер алар деген мисалы биринчи часть менен колдоо козгошсо, ооба, жазык процесс менен эле каралат, биринчи часть менен колдонсо, анда неметет, анда эгер неме тарап эгер кечирсе, анда иш кыскартылат да. Вот ошондой да. Анан бул негизи күнөө коюп жатканда да документтерде да жазылат. Азыр неме менее тяжкая же тяжкая, то есть же менее тяжкий или тяжко, ошо кандай күнөө коюлуп жатат, ошо документтерде да жазылат да. Ошондо ачып караш керек биздин граждандарыбыздычы. Мисалы эгер ушундай күнөө коюлуп жатса, ошол жагы да бар да. Вот. Рахмат. Жазык иштери боюнча баягы көп учурларда балдар үй бүлөсүнө, ата энесине айтпайт, коркуп же уялып бир чекесинен. Анан экинчи ошо инстанцияда же болбосо камакка алгандан баштап билип калышат үйдөгүлөрү. Экинчи ошо инстанцияда сот иши кызып жүрүп атканда кечпей адвокатка кайрылган же али дагы мүмкүнчүлүктөр болобу? Эми тилекке каршы албетте эгер экинчи инстанцияга жетип калса, албетте күрөшүш керек, албетте адвокатка кайрылыш керек. Эми мындай болуп калыптыр деп неметпеш керек, көңүл курушпаш керек, албетте адвокатка кайрылып күрөшө бериш керек, мыйзам чегинде укугун коргоп аракет кылыш керек, аягына чейин, то есть Верховный соттун чечимине чейин аракет кылыш керек, көңүл курушурбай мыйзам чегинде албетте күрөшүш керек, мыйзамдуу укуктарын коргош керек. Кодекс о нарушениях деп айтып калдыңыз жогору жактан. Ошол кодекске кайсы статьялар, кайсы иштер камтылган? Кодекс о нарушениях азыр так адашпасам жанакы азыр кээ бир ДТПнын кээ бир статьялары каралган. Кодекс о проступках кайсы статьялар камтылган? Мисалы кодекс о проступкахта бул азыркы кодекс о проступках бул деген мындай эсептелет. Бул мурунку боюнча бул тоже кылмыш иштер, бирок жеңилирээк нарушение деп болот, жеңилирээк мыйзам бузуулар. Мисалы кайсы мыйзам бузуулар? Мисалы азыр неуплата алиментов, алимент төлөбөгөн үчүн аякта статья азыр ошол кодекс о проступкахта каралган. Уголовный эле иш жоопкерчиликке тартылат алимент төлөбөгөн үчүн, бирок камакка алынбайт. Штраф менен. Менде бир учур болду, ошондой штраф менен 20 000 сомдук штраф коюлду. Анан ошондой жазасын алды да, ошо алимент төлөбөгөн үчүн. Бирок баары бир ал алименттен бошотулбайт. Алиментти баары төлөш керек. Тарыхы дагы, биографиясы дагы бузулган болот, Баягы сотко эми чын айтсак, эми тилекке каршы ооба ал неме жазылат, ооба. Менин түшүнүгүм боюнча ал соттолду деп неме уже жазылат да, эсептелет да. Бирок албетте бизде деген нерсени түшүнүшүбүз керек, там мыйзамда да каралган. Белгилүү бир мөөнөт өткөндөн кийин снятие судимости или погашение дегендер түшүнүктөр бар да. Ошол убакыт өткөндөн кийин негизи адамда уже снято деп эсептелиш керек да. То есть уже судимости нету деп эсептелиш керек да. Бирок алар канчалык адам ойлогондой адамдын жанына толуп жатат, ал башка суроо да. Рахмат. Биз дагы убакыт ушундай учкан куш экен, зымырап баягы эфирдин дагы түбүнө жетип калыптырбыз. Акыркы суроолордон бере кетсем, сиз баягы жарандарга юридикалык жактан адвокаттын баягы ишмердүүлүгү менен жардам көрсөтүп, сот отурумдарын алардын купулуна толугуда иштеп бергениңизде, сот баягы өкүмдү туура адилеттүү чыгарганда, сиз мындай жарандарга ошону угузуп жатканда, иштегениңизди түшүндүрүп бергенде, аракет кылганыңызда ошондо кандай сезимдер келет сизге? Сотту утуп чыкканда. Албетте сотту утуп чыкканда сезимдер аябай жакшы сезимдер болот, кубанычтуу сезимдер болот. Анан кубанычтуу сезим жана сүйүнөсүң, сенин подзащитныйың дагы сүйүнөт, клиентиң сүйүнөт. Анан мыйзамдуулук орногондо албетте сүйүнөсүң, өзүң ишиңдин жемишин көрүп сүйүнөсүң да. Эгер чындап эле эгер мыйзам сен тарапта болуп жатса, сот дагы ошол туура чечим чыгарып жатса, албетте сүйүнөбүз. Жакшы. Ал эми мыйзам иштебей, сот туура эмес өкүм чыгарып, же болбосо мыйзам бузуулар болгон болсо, одоно төргөө тарабынан, сот тарабынан сиз кандай эмеде болосуз, акыбалда болосуз? Мыйзам иштебей жатканда эмне, кандай ойлор келет сиздин оюңузга? Эми чын айтсам, андай ойдо албетте биз
эми жанакы экинчи инстанция бар, үчүнчү инстанция бар да, аяктан да аракет кылабыз да, аяктан да уткангачы. Бирок эгер аяктан да утуш болбосо албетте ишибизде эмне деп коет, өксүк деп койчу эле, өкүнүч болот. Мамлекетибизде ушундай нерселер көргөндө албетте өкүнөсүң. Айла жок деп баары эми жашай беребиз да, жашай беребиз, үмүттөнүпчү, баары өзгөрүлөт депчи. Бирок баары күрөшүбүздү уланта беребиз. Рахмат. Сизден Рамазан айына көрүүчүлөргө эркин каалоо тилекти айта кетсеңиз болот. Ушул мен Рамазан айында биздин баардык жарандарыбызга баардык жакшы ой тилектери, Кудайдан болгон сураныштары Кудайым орундатышын суранамын. Биздин мамлекетибизге тынчтык беришин суранамын. Биздин мамлекетибизге өнүгүү беришин суранамын Кудайдан. Жана элибиздин баардык ошо элибиздин ойлору бир гана Рамазан учурунда эмес, бүт эле баардык дайыма жакшы болушун суранат элем. Ошол баарыбыз бирибизди сыйлап турсак жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Сиздер менен Иманкулов Бекзат болду. Анын укук программасынын алып баруучусу мен Лира Ороз. Биринчи күнү саат 6-да көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Аллахка аманатсыздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат.